Ата-бабаларыбыз жылдап орозого даярданышкан. Гүл азыктарын даярдашып, жан дүйнөсүн даярданышып, азыркы биздин элибиз кандай даярдык көрөт? Ушул жаңы жыл майрам болот дегенде 1 ай 2 ай мурда даярдык көрүп баштайт. Орозого кандай даярданыш керек? Биздин серепчилер жана ошондой эле жаштар сүйлөп беришет. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бүгүнкү ушул орозого серепчи болуп келген биздин үлкөн биздин асылдарыбыз олтурат, кыргыз элибизге кызмат кылгандар. Кыргыз Республикасынын эл акыны Надырбек Алымбек атабыз, кош келдиңиз. Абдулла бин Аббас Куран медресесинин мүдүрү Асылбек Таштемиров агайыбыз, кош келдиңиз. Урматтуу, анда агай, сөз сизден болсун. Деги эле ушул орозо деген эмне? Орозо биздин ата-бабаларыбыз айткандай 30 күндүк орозо ой тазартат, жолошол деп койчу эле, анда сөз сизде. Алгач жараткан Алла Таалага шүгүрлөрдү айталы. Андан соң пайгамбарыбыз алейхиссаламга жана үй бүлөсүнө, сахабаларына саламаттар жолдойлу. Андан соң албетте бул орозо бул ислам дининдеги 5 парыздын бири. Демек, адам баласы жарык дүйнөгө келгенден кийин анын мойнуна парыздары бар да. Аны өтөмөйүн, аны мойындамайын, демек ал мусулман боло албайт да. Демек, иманында кемчилдик. Мына ошол аяттарда айтылгандай Аллах субханаху таала айтты: "Эй имандуулар, силерге орозо парыз кылынды." Демек, силерге орозо парыз кылынды, демек силерге чейинки коомдорго кандай орозо парыз болгон болсо, силерге дагы ошондой орозо парыз кылынды дейт. Демек, орозо бул эмне? Орозо бүгүнкү күндө адамдардын түшүнүгүндө таң аткандан баштап кечкенге чейин эле тамагы ичпей, эчтемке жебей эле, суу ичпей, ошо менен калмаска, демек орозо экен деп түшүнөт да. Жок, орозо демек, орозага келгенде тамак аштан, жаман сөздөн, жаман мамиледен, демек, ошо орозонун убактысы таң аткандан күн батканга чейин болсо, ошол убакта жыныстык мамиледен жана башка терс көрүнүштөрдөн эмне кылат экенбиз? Арылат экенбиз. Демек, ушул орозо ушул өзүнчө ушул нерселерди камтыйт. Тазаруу. Адам баласы жан дүйнөсүн тазартат. Демек, мына ошол орозодо биз болду, эртең таң жүргөндөн баштап эле тамак жеүүнү токтотуп, күн батканда кайрадан ачып алсак болду, орозо өтүп атабыз деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Демек, ошону менен бирге мен жогоруда айтып өткөн бардык терс көрүнүштөрдөн алсак, демек, ошол орозо кармаган болобуз. Жакшы агай, сөз сизде, Надырбек ата. Сиздердин убагыңыздардан баягы жакшыны жаманды көрдүңүздөр. Орозо убагында баягы бала кезде ушул кантип кармачыңыздар эле? Ата-бабалар ушул баягы ал убакта эми күндүн ысыгы бар, суугу бар. Анын азыркы салыштырмалууда кандай нерселерди айтып бере аласыз? Сөз сизде. Эми биз көп өмүрүбүз бул совет заманында атеизм, Кудай жок деген заманда жашап өттүк. Мен айтып кетейин дегеним, ошол биздин ата энелерибиз орозо кармачы. Анан бирок аны бийлик, мамлекеттик бийлик колдочу эмес. Ошол дин болсо мамлекеттен бөлүнгөн болчу, мечит болсо окуу жайларынан бөлүнгөн болчу. Ошондуктан абдан кыйыныраак эле ушул көп чыгармаларды жазып, орозону шылдыңдашкан жылдарда өттү. Аны биз көрүп калдык. Мына ошол ой орозо, орозо, ой хорошо, хорошо. 30 күнү тырт айтып, окат бербей койгону болбосо деген ырларды да чыктык. Аны ошол эле биздин арабыздан кыздар, балдар ошол орозо ата энеси менен кошо орозо кармачы да. Анан мугалимдер анын жолун тооп алды. Ким орозо кармайт? Айтпайт да. Анан үйүнөн ушу бир тиштем нанды алып келип алып туруп, анан ошо баарына жедирип коелу. Орозо кармагандар шалпаңдап жешет. Орозо эмелер кармоого аракет кылат. Ошо жерден уят кылып, аябай сен мындай динчил болуп кеттиң деп оозун ачыртып, ошондо аны мектепке барын айтып, кичине бираз аны бир опуза кылып шылдыңдачы да. Мына ошолор баланча орозо кармайт экен, бул эми арт турмуштан артта калган экен тиги бу деп. Ошондой күндөрдү өттүк. Эми мына мен бирок элдин көкүрөгүндө орозо, Куран мына айтып келе атабыз, бидин аябай бекем экен. Ушул биз көчүп конуп жүрдүк. Ошол колхоздун малын айдап дегендей. Ошол мына менин апам раматылык ошол жанагы эки бээни айдап келип боз үйдү жыгып таңга маал.
анан барын тагып кайра ошо эки бээге эме кылып анан балдарды учкаштырып анан жүрүп отуруп кээ бир 30-40 чакырым жерге барып анан барып туруп боз үйдү баягы тиге койчу эле тикпей жыгылып калчу да орозо кечке баягы июнь айында былтыр кармадыңар 18 саат мына ошолор орозону ошондой кармачу эле таңгамал туруп алып айыл болуп келип отуруп анан кылчу ошондой абдан кыйын убактарда ошол жерде кетмен менен суу сугарган убактарда уруштун жылдарында орозо кармагандар орозону кармап турушту. Мына мен ойлойм, албетте ошол ниети ак, пейили, таза Кудайга ишенген үчүн ошондой кыйноолорго биздин ата-энелер чыдап келди. Ошондуктан мына ошолордун үлгүсү менен мына биз азыр отурабыз. Мына силер 18 саат кармап атасыңар, ал ыраазы болсун да. Бирок бир кара жумуш кылып, молдоко силерди бир тердетип, же болбосо колуңарга кетмен берип, же тоого чыгарып аткан жери жок да. Буягыда бар да. Ошол Кудайга шүгүр, биздин мына азыркы заманыбыз ошол орозону жакшы кармаса боло турган. Жаштар, мына азыр биз ушундай ата-бабаларыбыз ушундай менет менен, ушундай нерсе менен келди да. Силер кандай даярдыктар бар орозого? Келди, урматтуу жигиттер. Бисмиллахиррахманиррахим. Орозо биринчи устазыбыз жогоруда айтып кеткендей бул Алла Тааланын өкүмү, имандууларга парыз кылынгандай. Экинчисинен бул ошол орозодо адам өзүнү жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн, жанагы жаман иштерден өзүн тыйыш керек. Бул айдын ушул айтылуучу, ушу айдын ичинде айтылуучу тасбихтерде айтылат. Биринчи аввалиху мағфират дейт, рахмат дейт. Биринчи 10 күнү бул рахмат дейт. Анан экинчи 10 күндүгү дейт бул айдын кечирим айы дейт да. Кечирим күндөрү дейт. Үчүнчү 10 күндүгү, акыркы 10 күндүгү бул тозоктон куткаруу күнү дейт да. Тозоктон куткаруу күндөрү дейт. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай бир өмүр баянында келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күндөрүн бир күндө минбарга чыгып кетип атканда, биринчи минбардын биринчи тепкичине кадам койгондо Пайгамбар амин дейт. Экинчи тепкичине койгондо да амин дейт. Үчүнчү тепкичине койгондо да ушундай амин деп кайталайт да. Мурун Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч мындай кылчу эмес экен. Анан сахабалар таң калып сурашканда, Аллахтын элчиси, эмнеге сиз амин деп айттыңыз, мурун мындай кылчу эмес элеңиз деп сураганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп бериптир. Мен биринчи тепкичке келгенде Пайгамбар Жабрил алейхиссалам келип айтты дейт. Кимде ким орозо айында туруп, орозо айында жетип жашап дейт. Ошол айды дейт мындай колдоно албаса дейт, кысасындай кандай пайдалана албаса андай орозо тутпаса деген мааниде да, ушундай чыгарса ага тозок болсун. Экинчи тепкичте келет, ушул кимде ким ата-энесинин атасы же энеси тирүү болуп туруп өзүнө бир бейиштин бир эшигин ачып албаса, анын да ага да тозок болсун дейт. Үчүнчү тепкичке койгондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ушул айда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аты кайсы жерде эскерсе, ошол жердеги отурган мусулмандар ага салават айтпаса, ага да тозок болсун деп айтылат да. Жакшы, баракелде. Сол жактан келди жигиттер. Алхамдулилlah вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин. Орозо деген эмне? Орозо бул араб тилинен алынган сөз. Бул араб тилинде асиям деп айтылат. Асиям бул кыргыз тилинде которгондо, сөзмө сөз которгондо бул коргонуу, бирдемкеден сактануу дегенди билдирет. Биз орозо күнү адамдар тамак аштан өзүн коргоп сактанат. Таң атканда кечкиргенге чейин тыйылат. Бирок бул жерде айтылып жатат, бир гана тамак аштан эмес, көздөн жаман нерселерден кароону, жаман нерселерди угууну, жаман нерселерди сүйлөөнү, жаман иштерден тыйылууну, бардык нерсени айтып турат да бул жерде. Тилекке каршы азыркы учурда көптөгөн адамдар бул орозону бир диета үчүн же болбосо арыктоо үчүн, ден соолук үчүн биринчи очередте ошол, биринчи кезекте ошол үчүн эле кармап жатат да. Негизи бул орозо биринчи кезекте бул Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кармалат. Анын пайдасы ошол ден соолукка тие турган көптөгөн пайдасы бар. Буга далил Абу Хурайра радиллаху анху баяндаган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кудуси хадисте мындай дейт. Аллах Таала айтат дейт. Аллах Таала айтат, пенделердин бардык амалдары өзү үчүн, бир гана орозосу мен үчүн. Анын сообун өзүм берем деп айткан. Бул жерде айтып жатат, орозонун ошол эң чоң бир амалдардан экендигин, эң сооптуу амалдардан экендигин айтып жатат. Жакшы. Асылбек агай, мынакей балдарыбыз шакылдап жооп берип атпайбы? Анан
азыркы мисалы ошол орозодо мисалы Кудай буйрса эми ушул орозобуз келип жакындап баратат. Орозодо кандай адамдар орозо кармайт, кандай адамдар орозо кармай албайт? Инсандарга парз болгон бул дени таза, ден соолугу чың болсо, демек кайсы инсан болсун буга парз. Эми Кудай Таала дени жараткан, ошонун ичинде дагы эмне уруксат берилген да. Демек такка эле ошондой 100% болуп турушу мүмкүн эмес. Демек Алла Таала динди дагы берди. Бул дин, ислам дини өзү жеңилдик, эркиндик, жеңилдик берген. Бул сөзүмдү мен далилдеп берейин. Анткени Алла субханаху ва Куран айткан: "Юридуллаху бикумул юср ва ла юриду бикумул уср". Алла Таала силерге жеңилдикти гана каалайт, оорчулук, машакатты каалабайт деген. Демек көтөрө ала турган. Көтөрө алган. Демек оорулуу болсо кайсы бир инсан, ашказанда бир язвасы болсо, же болсо ошол дарыгерлер тарабынан сиз саат сайын суюктук ичип турушуңуз керек. Же болбосо ушундай бир эме деп назначение берген болсо ошого, демек ал орозо кармай албайт. Ал ар бир өтөгөн күнүнө үзүрү бар демек. Үзүрү бар. Ошону орозо чыккандан кийин же болсо орозо күндөрү төлөп берет. Кантип кутулса болот ошол? Аны ошону демек ал ошол ар бир күнүгө өлчөгөн баягы буудайдан же болбосо мейизден, ушул сыяктуу нерселерден бар, же болбосо акчалай ошол төлөмү бар, ошону төлөп кедейки маалга төлөп берет. Ар жыл сайын бул дин башкарма өлчөп бериш керек, бул нерсени чыгарып берет. Демек орозо кармабаган инсан момунчадан, монча килограммдан же болбосо монча граммдан ар бир күнүнө ушунчадан туура келди деп ошонун негизинде төлөп берет. Эми ошол менен бирге дагы кайсы бир инсан дени чың, ден соолугу чың, бирок сапарга чыгып атат да. Сапарга чыккан учурда дагы демек Алла Таала уруксат бериптир. Орозо кармабаган. Эгерде силер сапарга чыга турган болсоңор, оозуңарды ачып алгыла. Бир күн жүрөбү, 2 күн жүрөбү, 10 күн жүрөбү, демек ошол жол сапарда бараткан учурда ал оозун ачып алса болот экен. Бирок орозо чыккандан кийин кайсы бир күндөр, ыңгайлуу күндөрү бир күн кармап, бир күн оозун ачып, бир күн оозун бекитип кайра ачып, ушул толуктап бериш керек. Бул парз. Күнүнө 30 күндө ошол канча күн жоготуп алган болсо, 30 күн аралыгында, демек ошол күндөрдү толуктап бериш керек. Бул дагы баягы орозо кармоочуга Алла Таала тарабынан берилген мүмкүнчүлүк жана ошол эле учурда уруксат. Анан ошол менен бирге дагы картаң карыяларыбыз болушу мүмкүн. 80 жашка же 70 жаштан өйдө, же 80 жаш, же 90 жаш, ушулар баягы мен Кудайга шүгүр чоң энем мына жашы көз өткөнгө чейин кармап келди. Бирок кээ бирки энелерибиз, чоң апаларыбыз, чоң аталарыбыз баягы карылыктан, алсыздыктан кармай албай калышы мүмкүн. Буларга дагы орозо кармабай эле койсо болот дагы, жанагы орозо чыккан учурда жанагы дия же болсо эмесин төлөп берет да. Орозо питерин деп коет, ошону төлөп берет. Ар бир өткөн кармаган күндөргө төлөп берет. Жакшы. Мынакей азыр эми Кудайга шүгүр баягы ошол биздин жаштар эми бул орозо жөнүндө көп эле маалыматтар бар. Анан ошол баягы жаңы үйрөнүп аткан жаңы орозо кармайм деп быйыл баштайм деп, анан башында 3 күн, анан ортосунда 3 күн, аягында 3 күн, ушул кандай? Жок, бул кармаса болобу? Негизи шариятта анда каралган эмес. Баягы башында 3 күн карманын ортосунда. Мен кичкей мезгилинде билем, ошол жашым балагатка жете элек болчу. Бирок биздин чоң апаларыбыз, чоң энелерибиз мен азыр ойлоп отсам ошол орозого дайындаганго деп даярдап. Балагатка жетпегендер. Же, балагатка жетпей. Анткени балам ошол орозо айы кирип калды. Сен 3 күн кармап кой башында, анан ортосунда 3 күн, аягында 3 күн кармап койсоң, демек сен орозонун баарын кармагандай болосуң деп бизди мындай жоошутуп, ушинтип даярдаганго деп ойлонуп калдым да. Негизинен шариятта бул нерсе каралган эмес. Шагын сындырбай. Шагын сындырбай, мисалы бирөөнүн көңүлүн сындырбай. Ушул ким балагатка жетти? Жанагы балагатка канча убакта жетет? Эркек балдар 12 жаштан, кыз балдар 9 жаштан дейт. Ушул учурдан демек парз болуп баштайт. Орозону кармаш керек. Толук кармаш керек да. Жогоруда көрсөтүлгөн баягы ден соолугуга байланыштуу, же болсо сапарга байланыштуу, же башка нерселерге байланыштуу болсо, демек кармабай калса болот да. Бирок сөзсүз түрдө кармалсуу бул парз. Жакшы. Толук кармалыш керек. Жакшы жигиттер, бул ошо ороз айы ушул башка айлардын султаны турбайбы? Кудайга шүгүр ошол убакытта шайтандар дагы кишенделет дейт. Ушул учурларда
орозо кармап дагы кандай жакшы сооптуу иштерди жасасак болот? Анан силер баягы сабакта бересиңер барып, силерге оор болбойбу? Баягы силерди алып кетип атпайбы? Кызмат кылып атасыңар, ошондо кыйналбайсыңарбы? Бисмиллахиррахманиррахим. Орозо учурунда негизинен кызмат биз орозо кырмайбыз, алхамдулилlah. Андан сырткары Куран үйрөтүп, мисалы кишилер көбүнчөсү оз ашып келгенден кийин көбүнчөсү убакыты бош болот. Ошол кезде элдерди эме кылып, Куран жаттап, жана тажвидтерин турлап, ушундай кылган кызмат кылабыз да. Бул өтө аябай бир жакшы деңгээл деп эсептейбиз, иншалла. Ошол азыр ошентип мен Куран үйрөтүлөм, ушул кыраатымды үйрөткүлө деген мындай суроо талап көбөйүп баратабы кандай? Ооба, көбөйүп баратат. Себеби бизде Курандан тажвидтен эмиле барыбыз эми өнүгүп баратабыз да, Курандан турлап окуштан. Себеби мурда биз аябай эле мурун ката окуп жүргөнбүз. Азыр алхамдулилlah барыбыз жакшы окуп калдык. Ошол себептен барыбыз билип калды да, Куранды туура окуш керек экен. Ошол себептен талаптар көп болуп калды да. Ошон үчүн биз орозо ичинде орозо кармап коюп, ороз айындачы жана тарап өтүп коюп эмес, андан сырткары биз башка эмелерге Куран үйрөтүп, Курандан сабак бергенге эме кылып атабыз да. Дардыктар бар. Жакшы, Азамат. Ошо орозонун керемети дагы өзгөчө. Ал убакта ушул баягы мындай элдин дагы бир мындай кулук мүнөзү башкача болуп калат. Байкасак, анан ушул орозодо мисалы дагы мынакей азыркы Асадулла айтып өтпөдүбү? Сенде кандай пландар бар? Менде орозодо буюрса жакшы өзүм бир жер мечит табып, ошол жерге кызмат кылып, ошондой балдарга үйрөтүп, аны менен чектелбестен, негизи орозо бул Куран айы, Куран орозодо түшкөн. Ошол Куранды башка мезгилдерде окусак, ар бир тамгасына 10 сооптон болсо, ал эми орозо айында окусак 70тен чексиз. Аллах Таала өз каалаганда ушундай көп соопторду берет. Анан бул орозо деген өтө берекелүү. Ага дали мындай сартан кечке орозо кармап иш кылсаң деле чарчабайсың, нетпейсиң. Аллах Таала өз жардам берет. Ал эми башка күндөрү кичине эле иш кылып нетип койсоң, обедке чейин эме курсагыбыз ачып калат. Ал эми орозо ушундай берекелүү болгондуктан сартан кечке эле иш кылып, башка кылып алек болсоң, жумуштар менен алек болсоң, курсагың ачпайт. Ошого азыр Курандарыбызды бекемдеп, балдарга, жаш балдарга көбүнчө орозодо бекер болуп, эме каникул болуп, балдар ошого мечиттерге алып келип, бардыгын аларга үйрөтүп, орозону үйрөтүп, ошол менен тим болбостон Куранды үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Жакшы. Азамат, ниетиңерди Кудай Таала берсин. Былтыркы орозо айында силер кандай ийгиликтерге жеттиңер? Ким ошол орозо айында Куранды толук жаттап өттү, же болбосо дагы кандай элибизге пайда келтирдиңер, урматтуу бир туугандар? Ошо орозо айы бул өтө мындай үнөмдүү ай экен да. Ошол убакта орозодо кармап, Куранда жаттап, башкаларга үйрөтүү, бул дагы бир чоң бир чеберчилик. Келе жигиттер. Жыйынтыктап да беребиз. Мынакей орозонун фазилеттери дейбиз, орозонун кереметтери. Саламатсыздарбы? Негизи орозодо каракелерге өтө жакшы неме. Орозодо Куранды окуу мүмкүнчүлүк да. Неге дегенде Куранды бышырып жүрүү, мындай айтканда, аны бышыктап жүрүү бизге милдет да. Негизи эле ошо Куран жаттагандарга ошо милдет. Ошон үчүн баягы орозодо мүмкүнчүлүк бул мисалы иштегилер болуп калышы мүмкүн. Жылында бошой албай калышы мүмкүн. Мамлекеттик иштерде болуп калышы мүмкүн. Ошондо отпусканы ошо 30 күнгө алып, орозодо алып, ошондо Куран кайталап, Куранга мүмкүнчүлүк болуп, ошо Куранды кайталап, ошо жылдан жылга орозого өтүп, Куранды ошо бышыктап алып кетүүгө мүмкүнчүлүк да. Ошо орозо күнү ошо пайдалары көп. Ошондо ар бир ошо орозодо бизге оңой болот. Куранды унутпай сактап жүрүшүбүз. Жакшы. Кыргыздын кыраандары, кыргыздын бүркүттөрү, кыргыз эли силер менен сыймыктанат. Ошол мынакей ошол чет өлкөдө, ошол Араб өлкөсүндө ушундай Куран жарышта кыргыздын бир жигити биринчи орун алганда, ошол жактагы биздин замандаштарыбыз айтат, кыргыздын байрагы көтөргөндө сүйүндүк дейт. Гезит журналдардын баардыгы, теленин баардыгы ушул Кыргызстандан келген кары биринчи орунду алды дегенде, аябай кыргызды дагы дүйнөгө таанытты дейт. Кыргыз өзү мындай үйрөнүү жаатын тез эле үйрөнөт экенбиз. Мындай тил болсун, башка болсун, анда сөз сизде. Биринчиден Аллах Таала макталуу болсун, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтып, бул орозо айындагы орозо айынын өзгөчөлүктөрү биз ийгилге орозодо көпчүлүк карлар ийгилге жетишет. Анткени орозо айында бул Куран жаттаган балдар үчүн жана Куран жаттап жаткан окуучулар үчүн бул Куран бышыруу айы, жана Куранга мындай дагы өстүрүү айы болуп айтылат. Анан
Куранда ийгиликке жетишкен мезгил учур бул Куранда кайсыл жерде кайсыл мечитте хатым өтсөң ошол мечиттеги адамдар менен айлана чөйрө менен болгон мамилени үйрөнүү, жана аларга кандай мамиледе болууну үйрөнөсүң. Жана ошол мезгилде Куранды башка үйрөнүү үчүн кызыктырууну дагы кызыктырышты дагы үйрөтөсүң. Анан Куранды башка өзү орозо мезгилинен башка мезгилде бир эле жол 10 сооп берилсе, орозо айында ал 70-тен жогору эсе сооп берилет да. Азамат, рахмат. Надырбек ата, анда мынакей биздин эфирибиз дагы аягына келип калды. Жыйынтыктоо сөзүңүз ушул. Орозого кандай даярдыктарыңыз болуп атат, буюрса кандай пландарыңыз бар? Эми убакыт деген ушундай зымырап тез өтөт экен. Сөз сизде. Эми жалпы Кыргызстан элин айта албаймын. Анан бул эме сөзүбүздүн үй бүлө жөнүндө жооп беребиз да. Биздин үй бүлө ошол менин бала чакам бүт, кемпирим, анан неберелерим баягы кичине жетилип калган неберелер, анча мынча 12-9 болбосо эле мындагы кичине 7-8-ке чыгып калгандар өздөрү кызыгып калат, бизде кармайлык деп аларга да уруксат беребиз ушу бир 2-3төн. Анан мен өзүм акыркы жылдарда бир аз ооруп, операция болуп жүрдүм. Анан врачтар эми рахмат аларга деле мен камкор болуп, орозону кармабай эле коюңуз аксакал деп айтып жатышат. Себеби алар деле коркот. Бирдемке болуп ооруп калса, врач айтты эле деген сөздөн балайдан коркот да. Анан ушул эме биз өзүбүз кечире кармадык, жашыбызга жараша бул советтердин заманында өттүк. Анан ошол жаңы заман келгенден бери толук эле кармап атабыз. Анан мен ошол үй бүлөм менен анан ушул жанагы ооруп калдып, мурда эле да айтты мага кармабай эле коюңуз аксакал деп былтыр да айтты. Анан мен көңүлүмдөн, жүрөгүмдөн ойлонуп туруп көрөйүнчү бир жума кармап көрөйүн, эми баягы барып атаңар айткандай өлүп кетмек белем дедим да, анан кармадым. Анан ошо аягына чыктым, өзүм аябай сүйүндүм, жеңил болуп калдым. Дары дармекти деле көп ичпей калдым, себеби ушундай дары дармекти көп ичебиз. Анан ошол Кудайга шүгүр, анан быйыл дагы ушул мен орозону кармайын деп турам. Жолдоштор менен ооз ачканга барып, кечинде бир ооз ачып, абдан бир мындай бир маектешип, же мечитке барып, жалпы намаз окуп турсаң, бул өзүнчө жыргал да, абдан бир жеңил нерсе да. Анан эгер мен оозум ачык болсо, мен бара албай калам. Анан кийин кичине бир жора жолдоштор менен кошулбай калам. Ошондуктан Кудай Таала күч кубат берсе, быйыл да кармаймын. Мына 76-га келдик. Эми ушул канча Алла Таала күч кубат берет, эми мүмкүнчүлүккө жараша да. Ошондой эле бул жора жолдошторубузду көптөгөн мына ушул көп жылдардан бери ушул намаз окууга, орозо кармоого, садака зекет берүүгө үндөп келатабыз. Көп жакшы жолдошторубуз тилибизди алып Алланын жолуна түшүп келатат. Эч нерседен деле коркпойбуз. Анда корко турган заман өтүп кетти. Мына менин бир жолдошторум бар, бирөө министр болуп иштеген, бирөө жетекчи болуп иштеген, бирөө артист экен. Ушуларды мен колуман келишинче айтып, үгүт жасап жүрүп, орозо карматтым, анча-мынча намаз окутуп, анан анчам тиги эмеге ажылыкка барып келишти. Бизде ушундай дагы эле ушул эме менен келе жатамын. Ушул жумушумду улап эле келе жатамын. Кудай кааласа мен ойлойм, эл журтун оңолот деген ушул да. Мен мына ушул силерге айтайын дегеним бу мына мурунку падышаларыбыз дегеле эмеден алыс болчу, билесиңер да, аны билсиңер. Мына бара иш оңолот экен, биздин дуба кыргыз эли ушундай жалпы жапатырмак Кудай жолунда келе аткан үчүн мына мурун Алмазбек Атамбаев ажообуз бул айт намаздарга, жума намаздарга барып турду. Буга абдан шүгүр дедик. Мына ушу ой аман болсо экен, элде тынчтык болсо экен деп. Элде тынчтык болду го кийинки жылдарда, түзүк. Анан эми мына азыр келгенде бул азыркы ажообуз Сооронбай Шарипов уулун мен жакшы билем, атасын дагы, өзүн да. Бул киши дайым намаз окуп келатат көп жылдан бери.
Анан мына ушу жүрүп отуруп мен ойлойм, мына бизден Кудайга шүгүр ошо башчыларыбызга чейин мынагы Ак үйдүн ичинде мечит бар, депутаттарыбыз, көп жетекчилерибиз намазга келет, орозо кармашат. Мунун өзү оңоло баштагандык деп эсептейбиз да балдар. Анан баары чоңдор жаман, чоңдор андай мындай жеп ичет дегендер амарабызда сөзсүз бар да. Бирок ошо Кудай жолунда жүргөндөн кийин мисалы ошол эле биздин ажообуз Сооронбай Жээнбеков мүмкүн көп жаңылып калар, пенде эмеспи, мүмкүн каталык кетирер, бирок ушу башын салып бир жана жемкорлукка, бир жамандыкка кирип кетпейт, мен ушуга көзүм жетет да. Ушундак ошол падыша ушундай болгондон кийин бизге дагы таалим тарбия болот да. Мына ошо иштин оңоло баштаган ушул да. Болбосо мен айттым го, бир талай заман башыбыздан өттү. Ошондуктан мен ойлойм, заманыбыз оңолуп келатат. Замандын тизгини, чылбыры бүт эми силердин колуңар өтөт, биз өткөрүп беребиз, силер дагы өткөрөсүңөр. Ошентип отуруп мына мамлекетибиз оңолуп көп бир элдердин жакшы мыкты элдердин катарында болсок деген ойдобуз. Ошолор жеткире турган мына биз анча-мынча аракетти кылып келатабыз. Эми силер болсо жеткиресиңер, ошонун жакшылыгын, убайын көрөсүңөр, балдарыңар көрөт. Алла Таала ылайым эле ошо биздин кылган аракетибизге ыраазы болуп турсун дейбиз. Бар болгула, Кудай Таала жолуңарды шыдыргызсын. Рахмат. Рахмат Асылбек ай. Биз жогоруда ушул орозо боюнча жакшы сөздөрдү айттык. Орозонун фазилеттери тууралуу айттык. Мен ошого дагы кошумча бир пайгамбарыбыз куттуу хадисин дагы айтып кетүүнү эпкер болуп турам да. Анткени орозо Муаз бин Жебелден риваят болушунча сахабалар айтты да, силерге бир жакшылык эшигини айтайынбы, жакшылык эшигини үйрөтөйүнбү деген ошондо ооба дешти да баардык сахабаларчы. Ошондо айтты, орозо бул калкан тосмо. Садака бул кайрымдуулук, катачылыктарыңарды майда чүйдө күнүңөрдү кечирилет. Ошондой эле орозо бул садака бул кайрымдуулук. Демек оттук суу кандай өчүргөн болсо бул ошондой өчүрөт дейт да. Ошондой эле дагы бир хадисинде пайгамбар айткан, 5те бир эшик бар, раян деп аталат. Ал эшиктен бир гана орозо кармагандар кирет, башкалар кирбейт дейт. Баардык орозо кармагандар киргенден кийин ал эшик жабылат, башка эч ким кирбейт дейт да. Мисалы үчүн бизде азыр эми баягы автобуска же эмеге чыгып алып туруп, могу экөөнү да баткырып алчы деп айтып калат, андай эмес экен да. Ошол раян эшигинде бир гана орозо кармагандар кирип, андан кийин жабылат, андан башка эч ким кирбейт дейт. Демек баарыбыз Алла Таала ошол дүйнөдө көзүбүз бар, денибиз, ден соолугубуз чың болуп турган учурда орозо кармап, ошол раян эшикке кирүүгө жана кыямат күнүндө дагы бир хадис бар. Орозо кармаган адамдын эки кубанышы бар дейт. Кайсы эки кубаныч? Ошол орозо кармаган адам кеч бою орозо кармап, эртең менен таң аткандан күн атканча орозо кармап, ошо орозо оозун ачып аткан учурда аябай тамчанып кубаныч да болот экен да. Ошол кубаныч бир кубаныч болсо, экинчи кубанычы бул кыямат күнүндө Алла Таала менен ошол кармаган орозосу менен жолуккан кези болот экен да, экинчи кубанычы. Мына ошол кубанычтар жана ошол бештеги биздин көзүбүз көрбөгөн, кулагыбыз укпаган жана жүрөгүбүз сезбеген Алла Таала тарабынан берилген бир чоң неаматтарга жетели, ошого үмүт кылайлы. Мына Кудайга шүгүр, азыркы учурда журтчулук жакшы түшүнүп калды дин эмне экендигин, ислам дини эмне экендигин, жана ислам дининдеги баягы өкүмдөр, буйруктар, парыздар демек баарын түшүнүп калышты. Буюрса келечекте ушундай бир орозо кармагандар жана Куран жаттаган силерге окшогон жигиттер, ыймандуулар көбөйт деген үмүттөбүз. Алла Таалам ошол орозого чейин аман-соо жетип, орозону толук кармаганга мүмкүнчүлүк берген болсун. Баарыңыздарга тынччылык, береке каалайм. Салам алейкум. Рахмат агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүү орозо деген эмне деген темада сөз кылдык. Кудай Таала орозоңуздарды кабыл кылсын.
беш парсты бекем кармоо милдетибиз, пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз. Урматтуу улуу кичүү замандаштар, жүрөктү ыйман менен гүлдөтүңүз. Пайгамбарыбыз айткан экен, орозо кармагандар үчүн эки чоң сүйүнүч бар дейт. Биринчиси ооз ачкан учурда, андан кийин орозо кармагандар раян эшигинен кирип, Аллахыбыздын жүзүн көргөндө өтө чоң сүйүнүч бар дейт. Кудай Таала ошол эки сүйүнүчкө баарыбызды жеткизсин. Кийинки одон амандашканча саламатта болуңуздар.